Белгілі эле бир тааныш таанымдардан мындай рассылка түшөт да. Поддержите фотоны мындай эткендей деген эле сөздөрдү угуп атасыңар, Мына бүгүнкү күнү бул өтө опасный вирус. Мен силерге түшүндүрүп берем. Жөтө көп катталбай жатасыңар, мага катталып башкаларга рассылка алып койгула. Муну эмне дейт? Мен силерге айтып берейин. Муну фишинговая рассылка деп коет. Троян. Ушундай вирус болот ал жерде. Мына Кайлайгер деген мындай вирус тарап туруп эмне кылат? Ал рассылка кыла турган болсоңуз, злоумышленник мындай IP, местоположение, контактный данные, эң жакын адамдарыңардан эмне сүйлөшүп атасыңар, бардыгын илип алып туруп таратат. Силерге болгон бардык таанышыңарга тарап кетет. Янан ар ким эле көтөрүп жүргөн эле соткабызда карточкалар бар, М-банк бар, канча акча болсоңор снимать этип кетет. Керек болсо тааныштын голосу менен, мына бизде Нурдин деген өзүм братишкамын 40 000 сомун апасына салып, апасынын голосу менен, балам тезирээк мага акча керек болгон сал деп салып берип, мынакей 40 000 сомун жөндөн жок болуп отурат. Мына ошон үчүн эмне кылыш керек? Бул жанагы настройка деген жерден бардык орусчада, жана двухфакторная аутентификация деген бар. Мына ошону подключать этсеңер, көп нерседен коргойт. Жанагы выйти из всех подключенных устройств дегенден чыгып кеткиле. Сак болгула, жөн эле клювать эте бербегиле, биринчи билип туруп анан кийин чыккыла. Бирөөңөр бирөөгө ачтыңар эле бүттү, бардык данныйларын бүттүн, тааныштарын бүттүн таанып туруп блокадага алынат. Ошон үчүн сак болгула. Бүгүнкү күнү ушундай вирус чыгып, көптөр кашайып акчасын утуп, же болбосо алдырып коюп атат. Ассаламу алейкум.